Жер бул күн системасынын 3-чү планетасы. Анын жашы 4,5 миллиард жылдан бир аз көбүрөөк. Болжол менен 3 миллиард жыл мурда биздин планетада жашоо пайда болгон. Таза суу жана аба, өсүмдүктөр дүйнөсү жана асыл топурак бул адамзат жашап келе жаткандан бери эле ага таандык чыныгы байлык. Бирок бул жаратылыш ресурстарынын баарын чексиз деп эсептебөө керек. Бүгүн жаратылышка ар бир таасир этүү тигил же бул даражада адам менен байланышкан. Демек жашоо чөйрөсү көбүнчөсү биздин ар бирибиздин жеке жоопкерчилигибизден көз каранды. Кумтөр кен ишканасы азыркы Кыргызстандагы эң масштабдуу тоо кен металлургиялык долбоор. Деңиз деңгээлинен 4000 метрден ашуун бийиктикте түбөлүк тоң жана катаал климаттык шарттарда мында баалуу металл казып алынууда. Кумтор сам по себе уникальное месторождение, поэтому Кумтөр казып алуу шарттары боюнча да, рудасы боюнча да өзү эле уникалдуу кен. Мындай нерсе эч жерде кайталанбайт. Башкача айтканда, бул эң бийик тоолуу кендердин бири жана мурдагы СССРдин территориясында мындай тоо геологиялык шарттардагы кен ишканалары жок. Бывшего Советского Союза нет таких рудников. Алтын кени Борбордук Тянь-Шаньда Акшира кыркатоосунун түндүк батыш капталында жайгашкан. Райондун геологиялык структурасынын эки чоң ажырым Николаев линиясы жана Кумтөр аныктайт. Геолог Сергей Куршунов алтын бар тилке кандайча жайгашканын так билет. Ал окшош аталыштагы тектоникалык ажырымды бойлой кетет. Алтын рудалуу концентраттар жогорку протерозойдук калың катмардын көмүрлүү фильтринде жайгашкан. Башкача айтканда, Кумтөрдүн алтынынын жашы бүгүн 200 миллион жылдан ашуун. Кумтөр алтын кени Кыргыз Республикасынын Ысык көл областынын Жети Өгүз районунда деңиз деңгээлинен 3900–4200 метр бийиктикте жайгашкан. Бул жерлерде геологиялык чалгындоо өткөн кылымдын 20-жылдарынан баштап жүргүзүлгөн. Бирок ал өзү 1978-жылы гана ачылган. 1989-жылы деталлык геологиялык чалгындоодон кийин Кумтөрдүн ресурстары 700 тонна алтын болуп бааланган. Бирок кенди СССРдин убагында өздөштүрүү долбоордун наркынын жогорулугунан улам кыйын болгон. Ал миллиардтан ашуун АКШ долларына бааланган. Кумтөрдү иштетүү маселесине 1992-жылы гана кайрылышкан. Анда көз карандысыз Кыргызстандын өкмөтү менен Камеко корпорациясынын ортосунда Кумтөр алтын долбоорун түзүү боюнча башкы макулдашууга кол коюлган. 2 жылдан кийин эле кен ишканасынын курулушу башталган. 1997-жылдын майында алтынды коммерциялык өндүрүү жолго коюлган. 2011-жылдын 31-декабрына карата маалымат боюнча Кумтөрдө 260 тоннадан ашуун алтын өндүрүлгөн. Республикадагы көптөгөн кендерди сыяктуу эле Кумтөрдүн алтыны майда дисперстүү. Андайча айтканда, аны Джек Лондондун чыгармалары боюнча белгилүү болгон методдорду кыртышты жуу үчүн лотоктун жардамы менен бөлүп алуу мүмкүн эмес. Рудалык алтын андан татаал жол менен алынат. Алгач руданы карьерден казып алышат. Андан кийин атайын жабдууларда аны майдалашат. Ошондон кийин баалуу металлды бөлүп алуу үчүн ар кандай заманбап технологияларды колдонушат. Бул технологиялардын бир бөлүгү щелочто бөлүп алуунун химиялык процессине негизделген. Ар кандай заттардын аралашмаларын пайдалануу менен майдаланган рудадан металлды аралашмага бөлүп алуу жүрөт. 90% золота на Кумторе связано с пиритом. То есть это феррум С2 формула. Кумтөрдүн алтынынын 90% пирит менен байланышкан. Феррум С2 химиялык формула. Бул сульфиттик минерал. Башкача айтканда, алтын минералдын өзүндө кристалл торчодо отурат. Мына ошондуктан жылтырап турса да, иш жүзүндө пирит алтын эмес, анда 5–10% алтын болот. Алтындын 10% бизде кварц менен байланышкан. Жана алтындын теллуриттери. Башкача айтканда, алтын менен күмүштүн кошулмасы бар. Бирок негизинен анын баары кристалл торчодо отурат. Аны жабдуусуз көз менен көрө албайсың. Алтын бүртүкчөлөрдүн өлчөмү 9 микрон. Есть теллуриды, то есть это минералы, значит, теллуриды золота, теллуриды серебра, то есть вот такого плана. Ну, в основном оно все сидит, оно мелкодисперсное, то есть его, в принципе, невооруженным глазом не увидишь. Получается размер золотин где-то в среднем 9 микрон. Кумтөр кен ишканасы өлкөнүн тоо кен өнөр жайынын флагманы болуп саналат жана дүйнөдө алтындын жылдык көлөмү боюнча 16-орунду жана өздүк наркынын минимум боюнча 5-орунду ээлейт. Алтынды түбөлүк тоң шарттарында казып алуу оңой эмес. Тоо кен иштери ачык ыкмада жүргүзүлөт. Ага музду алып салуу, бурголоо, жардыруу иштери жана руданы руда складтарына транспорттоо керек.
дүйнөлүк бийик деңгээлде иштеп жаткан ишканада карьерди долбоорлоодон баштап жана жалпы өндүрүштү өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясына чейин токен иштерин пландаштыруунун эң заманбап методдору колдонулууда. Карьерди долбоорлоо математикалык тактыкты талап кылуучу татаал жана көп баскычтуу процесс. Карьердин долбоору шарттар өзгөргөнүнө жана алынган маалыматтарга жараша мезгил менен жаңыланып турат. Мунун негизги проблемасы болуп адатта төмөнкүлөр саналат. Алтындын запастарын корректировкалоо, жаңы геологиялык чалгындоо маалыматтарынын негизинде жана экономикалык параметрди өзгөртүү. Биринчи кезекте баалуу металлга баалар. У нас при начале отработки там было. Бизде иштетүүнүн башталышында анда 700 тонна болгон, бирок бул прогноздолгон, башкача айтканда тастыктала элек запастар болгон. Алар болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Башкача айтканда 700 тонна бул жалпы Кумтөрдүн алкагындагысы. Запасы где-то порядка 700 тонн. Ну, это весь, значит, Кумторский пояс получается. Кумтөр кен ишканасынын техникалык экономикалык негиздемеси Канаданын компаниясы тарабынан иштелип чыкса, токен иштерин өнүктүрүү андан кийин баардык пландарды жана долбоорлордун негизинен кыргызстандык адистер тарабынан аткарылган. Долбоордун ар бир жаңы варианты руданын иштетилип жаткан запастарын жана алтынды өндүрүүнү көбөйткөндө да адам менен жаратылыштын кызыкчылыктарынын балансын сактоо зарылдыгы шарттарында иштелип чыгууда. Вы знаете, ведение открытых работ на карьере, они, в общем-то... Карьерде ачык иштерди жүргүзүү жетишерлик салттуу экендигин жана алда качан калыптанып калгандыгын сиздер билесиздер. Бул тармакта башка бир нерсени ойлоп табууда татаал жана анын кереги да жок. Себеби иштетүүлөр үстүнөн астын көздөй катмар боюнча жүргүзүлүүдө жана ал өзүн актоодо. Карьердин бортторун иштетүүдө кыйынчылык биздин дайыма эле карьер эмнеден түзүлгөндүгү жөнүндө маалыматыбыз жоктугунда турат. Анын ички түзүлүшү жөнүндө маалымат канчалык көп болсо, биз ошончолук долбоорду ишенимдүү кыла алабыз. Внутреннем строении будет, тем надежнее мы можем делать проекты. Карьердин долбоорун иштеп чыгууда өнөр жайлык коопсуздук эрежелерине ылайык горизонталдык пландар пайдаланган. До того, как будут проводиться эти работы, Бул иштер жүргүзүлгөнгө чейин геотехникалык бургулоо жасалган. Ал тектердин геомеханикасын, алардын туруктуулугун жана карьердин бортун кандай бурчта түзүүнү эсептөө үчүн багытталган. Ушуга ылайык биз карьерди иштетебиз. Башкача айтканда, борттун бурчу кандай боло тургандыгы бекемдик запасы менен эсептелип чыгат. Мы, соответственно, отрабатываем карьер. То есть рассчитывается запасом прочности, какой должен быть угол борта. Ар бир жаңы баскыч атайын компьютердик программанын жардамы менен модельдештирилип, бирок эң заманбап компьютерди да түзөтүүгө туура келет. Компьютердин эсептөөлөрүн текшерүү менен токен бөлүмүнүн инженерлери руданын иш жүзүндөгү жайгашуусун, түшүүчү жерлердин туура түзүлүү зарылдыгына жана башка көптөгөн факторлорду, анын ичинде карьердеги токен иштеринин учурдагы абалын да эске алуу менен компьютер түзгөн казып алуунун чектерин кээде өзгөртүшөт. Мындай кайталанган иш каталарга жол берилүүсүнөн ишенимдүү сактайт. Карьер у нас разделен. Бизде карьер эки бөлүккө бөлүнгөн. Бул түндүк жана түштүк тереңдөө. Азыркы учурда биз түштүк тереңдөөдө иштеп жатабыз жана эң төмөнкү белги деңиз деңгээлинен 3690 метр бийиктикте турат. 3690 метров над уровнем моря. Үстүнөн караганда карьер узундугу 3, туурасы 1 чакырымдай болгон сегиздикке окшош. Биз тартып жатканда сегиздиктин эң чоң алкагынын тереңдиги 700 метр болгон. В настоящее время ведутся работы в южной части карьера. Учурда иштер карьердин түштүк бөлүгүндө, тагыраак айтканда карьердин түштүк батыш бөлүгүндө жүргүзүлүүдө. Мына ошондуктан биз узак мөөнөттүү негизде түзүлгөн планды азырынча бүтүндөй иштетпейбиз, түндүк бортко өтпөйбүз. Северный борт, уже по северной части карьера будем. Казылып алынган руда карьерден баштапкы майдалагычка ташылат. Ал жерден аны 20 см чоң эмес өлчөмгө чейин майдалашат. Андан соң руда конвейери менен алтын ылгоочу фабриканын складына түшөт. Ал эми боштек төгүлүүчү жайларга ташылат. Карьерде иш башталгандан бери мында руданын казып алуу экологиялык нормаларды бекем сактоо менен жүргүзүлүүдө. Кумтор расположен в зоне, где Кумтөр продуктивдүү экосистемалар жок зонада жайгашкан. Анда бийик тоолуу шагылдуу такырлар үстөмдүк кылат. Мына ошондуктан төгүндүлөр өздөрүнүн үстүңкү беттери жана чымдуулугу боюнча курчап турган чөйрөдөн эч нерсеси менен айырмаланбайт. И поэтому вот положим отвалы, они по, так сказать, как бы своей поверхности и по задернованности практически ничем не отличаются от окружающей среды.
Карьердин түштүк бөлүгүндө иш дагы канча созула тургандыгы баарынан мурда геологдордун көз каранды. Учурда алар жаңы участокто иш жүргүзүшүүдө. А мүмкүн андан да көп болот. Геологдор Кердин деп аташкан тектин кесиндилерин атайын бурголоо жабдуусунун жардамы менен алып чыгышат. Андан кийин лабораторияга толук изилдөөгө жөнөтүшөт. Скважинаны 800 метрге чейинки тереңдикте бургалашат. Бул өтө көп дешет геологдор. Жана Татаал мында төлүк тоң зонасы. Кыртыш 200-300 метрге чейин тоң болот. Бурголоочулар геологиялык чалгындоо иштеринин планына ылайык жабдуулардын орундарын алмаштырып турушат. То, что близко поверхности земли лежало, мы уже... Жердин бетине жакын жайгашканды биз иштетип койдук. Башкача айтканда, азыр терең горизонтторду иштетүүдөбүз. Эгерде азыр түштүк бөлүккө карасак, анда алтын 300гө жакын метр тереңдикте жатат. А түндүк бөлүгүндө андан да терең, 600 метрде. Более 600 метров. Карьерде иш түндө да уланат. Процесс адамдардын убактысын, күчүн жана техниканын мүмкүнчүлүктөрүн максималдуу натыйжалуу пайдалангандай кылып уюштурулган. Кенде жабдууда, эмгек шарттары да, а эң башкысы экологиялык коопсуздукта баары эң жогорку дүйнөлүк стандарттар боюнча. Парк оборудования у нас составляет следующее. Значит, у нас есть общее количество 16 экскаваторов. Биздеги жабдуулар паркы төмөндөгүдөй. 16 экскаватор бар. Анын 9 сузгучунун көлөмү 16 кубометр болгон 9 Libero экскаватору. Сузгучунун көлөмү 11 кубометр болгон кичинерээк 7 Caterpillar экскаватору бар. Андан тышкары бизде дагы 2 жүктөгүч иштейт. Алар складтарда руданы аралаштыруу боюнча көмөкчү иштер менен алектенишет. Ар түрдүү типтеги 83 самосвалды бар. 15 биз жетилик деп атаган Caterpillar самосвалдары. Алар 80 тоннадан руда ташышат. 140 тонналыктарды бар. А эң чоңдору 889 самосвалдар. Алар 200 тоннага чейин руда ташышат. Перевозят 80 тонн горной массы. Затем есть 140 тонны 785 катерпиллерские самосвалы. И самые большие до 200 тонн горной массы перевозят. Это 789 самосвалы. Район катал климаттык шарттары менен мүнөздөлөт. Мында орточо жылдык температура -8 градус. Кышында ал -35ге чейин төмөндөйт. А кар жыл бою жаашы мүмкүн. В ночное время для любого человека сложно в физическом отношении. Түнкүсүн иштөө ар бир адам үчүн татаалыраак, себеби биз канчалык карьерди жарыктандырсак да күндүзгүдөй көрүүгө болбойт. Анын үстүнө адам түнкүсүн эс алууга көнүккөн. Бирок үзгүлтүксүз өндүрүштүк циклды камсыз кылуу үчүн бизге түнкүсүндө иштөөгө туура келет. Аба ырайынын шарттары да мында таасир этет. Бийик тоолуу болгондуктан аба ырайы тез алмашып, күтүлбөгөн жерден кар же жаан жаашы мүмкүн. Аба ырайынын мындай кескин алмашуусунун көп бөлүгү түнгө туура келет. И кроме того, что человек устает сильно, видимость ухудшается, еще могут влиять и погодные условия. Снег может идти, дождь в любой момент. Здесь на высокогорье у нас очень быстро меняются погодные условия, очень сильно влияет. И самая большая частота изменения погодных условий приходится на ночное время. Кенде жаңы технологиялар бардык жерде колдонулат. Кен ишканасы кенди иштетүүдө өзүнө тоо кен тармагындагы бардык инновациялык жаңылыктарды камтыган. Натыйжада анын иши жогорку өндүрүмдүүлүгү, ресурс сарамжалдуулугу жана автоматташтырылгандыгы менен айырмаланып турат. Экология маселелерине өзгөчө көңүл бөлүнөт. Сырьёну транспорттоодо да экологиялык жагын эске алышкан. Мы постоянно производили мониторинг, постоянно Биз май же дизелдик отундун төгүлүүсүнө курчап турган чөйрөгө минималдуу таасири болуусуна дайыма көз салып турабыз. Эгерде кайсы бир жерде мындай төгүлүү болсо, бул жөнүндө дароо билдирилет. Сиңирип алуучу заттар ташылып келинет жана баары жеринде четтетилет. Вещества, чтобы сразу же можно было все это убрать на месте. Анан керек болушу мүмкүн, эгер могу кырып кетип калса, сейчас пока кереги жок. Ближний откат керек болот. Самосвал жетпей калды уже. Бул диспетчерскаяда руданы казып алуунун бардык процесси монитордо көрүнүп турат. Карьердин бортторунун абалына контролда ушул жерде. Кен ишканасында автоматтык геотехникалык мониторинг системасы орнотулган. Карьердин түштүк жана түндүк бөлүктөрүндө жайгашкан 2 маркшейдерлик станция карьердин бортунун кыймылын контролдоп турат. Заманбап жабдуулар менен жабдылгандыгы боюнча мындай өндүрүштүн аналогу бүгүн Кыргызстанда жок. У нас на карьере применяется
система Global Position System, GPS система. Бизде карьерде GPS глобалдык байкоо системасы бар. Модуляр фирмасынын системасы колдонулат. Бул системанын жардамы менен оперативдүү эсепке алууну жана тоо кен жабдуусуна контроль жүргүзөбүз. Бул система бардык техникаларда, экскаваторлордо, жүктөгүчтөрдө, бургулоо станокторунда, самосвалдарда, грейдерлерде орнотулган. Система реалдуу убакытта иштер кандай жүрүп жатканын, жабдуулардын ар бир бирдигинин кандай өндүрүмдүүлүгү бардыгын, машиналар кайда тургандыгын, кайсы багытта кыймылдап бара жаткандыгын байкоого, бардыгын туура жасап жатышкандыгына көз салып турууга мүмкүндүк берет. Андан тышкары, система бизге отчетторду алууга мүмкүндүк берет. Алар аркылуу биз жабдууларды пайдалануунун натыйжалуулугу боюнча бизде кайсы жерде кемчиликтер бар экендигин биле алабыз. Где у нас есть пробелы по показателям эффективности использования оборудования. Сейчас ребята инженер хостового хозяйства. Азыр калдыктарды сактоочу жайдын инженери менен техниги инклинометрлердин көрсөткүчтөрүн алышууда. Алгач скважина бургуланат, ага пластик түтүк орнотулат жана түтүккө датчик салынат. Датчик ар 1,5 метрден кийин координаттарды аныктап турат. Азыр адистер мына ушу менен алектенишүүдө. Биз баштапкы тартууларды кийинкилери менен салыштырабыз. Башкача айтканда, кыймыл бар же жок экенин билебиз. Есть ли движение или нет? Өнөр же калдыктарын сактоочу жайдын абалына жаш баланы карагандай болушуп, эң ар түрдүү адистиктеги 10дон ашуун адам көз салып турушат. Башка кораблдин рубкасы сыяктуу адамга жайнатып коюлган өтө так приборлордон улам экологтор, гидро жана геотехниктер дамбанын денесиндеги эң майда өзгөрүүлөрдү билип турушат. 120 датчик жада калса дамбанын денесиндеги миллиметрдин 1/10 бөлүгүндөй кыймыл болсо да, кен ишканасынын адистерине дароо билдирип турат. Чтобы следить за состоянием дамбы, мы проводим мониторинг. Дамбанын абалына көз салуу үчүн биз мониторинг жүргүзөбүз. Ал горизонталдык жылышууну текшерүүчү прибордон, инклинометрден турат. Кыртыш сууларынын деңгээлин текшерүү үчүн пьезометрлер пайдаланылат. Термисторлор дамбанын телосунун жана түбүнүн жана плиталардын чөгүүсүн текшеришет. Негизинен мониторинг ушул 4 багыт боюнча жүргүзүлөт. Тело дамбы, ее основание и плитосождение. То есть проверять осадка самой дамбы. В основном 4 это мониторинг. Мындай контроль тегин жерде эмес. Туруктуу мониторингтерден жана маалыматтарга жүргүзүлгөн анализден улам дамбанын коопсуздугун талап кылынуучу коэффициентин камсыз кылуу боюнча чаралар кабыл алынган. При проектировании, когда стали закладывать дамбу, то при изысканиях не был выявлен слой суглинка. Долбоорлоодо, дамбаны курууда, иликтөөлөрдө ал турган жердеги кум чопонун катмары аныкталган эмес. Калдыктарды сактоочу жайды толтуруу башталганда пульпанын температурасы өтө жылуу, 20 градуска жакын. Калдыктарды сактоочу жайдын ичинде жылуулук топтоло баштагандан улам бул кум чополор эрип кетти жана дамба Арабель суу дарыясынын нугу боюнча төмөн жылыша баштады. Компания биздин институт менен биргеликте бир катар иш-чараларды иштеп чыкты. Азыркы учурда ал иштер жүргүзүлүүдө. Жылышуу ылдамдыгы олуттуу азайды жана мындан аркы иш-чаралар дамбанын узак мөөнөттүү туруктуулугун камсыз кылууга мүмкүндүк берди. Скорость смещения значительно уменьшилась. Ну и вот я думаю, что дальнейшие мероприятия позволят обеспечить уже такую долговременную устойчивость дамбы. Надо сказать, что после того, когда были обнаружены... Бул кыймылдар аныкталгандан кийин жетишерлик көп илимий изилдөө иштери аткарылганын жана кийин гана алардын негизинде дамбанын жылышуусун токтотууга багытталган иштер жүргүзүлгөндүгүн айтуу керек. Бүгүнкү күндө аткарылган иш-чаралар жана жылышуунун маалыматтарынын мониторинги дамба жетишерлик туруктуу абалда турганына бизди ынандырып турат. Мониторингдин анализи шынаага жакындаган сайын турукташып турганын көрсөтүүдө. Движение, мы постоянно осуществляем мониторинг, анализ данных мониторинга, показывает о том, что по мере передвижения к клину, то есть смещения, стабилизируется. BGS инженерик компаниясынын адистери жана Улуттук илимдер академиясынын геомеханика жана жер казынасынын өздөштүрүү институту тарабынан долбоорлорго атайын кыртыштык шынаасынан жана таяныч призмасынын жардамы менен дамбанын жылышы бүгүн кескин азайтылды. Дамбанын ортоңку бөлүгүндөгү эң чоң бийиктиги 36 метрди түзөт, а узундугу 3 чакырымга жакын. Идея остановки движения дамбы, она достаточно простая.
Дамбанын кыймылын токтотуу идеясы жана анын маңызы начар кыртыштар дамбанын негизинде турганын жана аларды алып салуу жана бекемдерини алмаштыруу гана керектигинде турат. Дал мына ушул жүзөгө ашырылган. Алмаштырылган кыртыштар шынаанын өзү, а токтотуу боюнча кабыл алынуучу чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн бул шынаага басым келтирүүчү жасалган. Принимаемых мероприятий по остановке сделана была пригрузка на этот клин. 2016 жылга чейин компания тарабынан анын бийиктигин жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлмөкчү. Бул туу кен иштеринин планынын өнүктүрүүсү, кенди иштетүү мөөнөтүнүн узартылуусу, ошондой эле фабрикадан келип түшүүчү калдыктарды жайгаштыруунун улантуусу менен байланышкан. Компаниянын стратегиясына ылайык кен ишканасын эксплуатациядан чыгаруу этап-этабы менен болмокчу. Өндүрүш токтотулгандан кийин да кен ишканасына экологдор менен адистер көпкө чейин байкоо жүргүзүп турушмакчы. Рекультивациянын баштапкы планы дайыма өзгөртүлүүдө. Аны жаңыртуу жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында жана кен ишканасындагы иштердин учурдагы абалына көз каранды. Ал эми биротулуу инженердик долбоор кен ишканасын эксплуатациялоону аяктоо мөөнөтүнө жакын иштелип чыкмакчы. Ал курчап турган чөйрө нормативдик укуктук база, социалдык шарттар жана көп сандаган изилдөөлөрдүн натыйжалары менен байланышкан өзгөрүүлөргө негизделген. Канчалык таң каларлык болбосун, бирок адамдын мындан кетүүсү жаныбарлар дүйнөсүндө терс роль ойношу мүмкүн. Бүгүн кен коргоочу сыяктуу кен ишканасынын территориясында аңчылыкка катуу тыюу салынган жана ишкана иштей баштагандан бери мында кулжалардын, тоотекелердин жана башка жаныбарлардын бир нече мууну пайда болду. Бул жерде коопсуз экенин билүү менен жаныбарлар тукум улаттуу үчүн мында келип жатышат. Машинанын чуусу фаунанын өкүлдөрүн тынчсыздандырбайт. Тескерисинче, адатта чоочуркак ача туяктуулар, түлкүлөр жана карышкылар аларга тамак беришет деген үмүттө турак жай корпустарына жакын келишет. Бирок антүүгө таптакыр тыюу салынган. Жаратылышка минималдуу кийлигишүү компаниянын негизги саясаты.